Саламатсыздарбы? Марат Темиров атындагы жалпы орто билим берүү мектеби кыргыз тили жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Бүгүнкү сабагыбыз текст менен иштөө балдар. Тема акылман менен мурасчылар. Бүгүнкү сабакта текст менен таанышып, акылмандын жообуна баа беребиз. Тексттеги санаа тобуштордун жазылышына жана айтылышына маани беребиз. Көнүгүүлөр аркылуу грамматикалык теманы бышыктайбыз жана өз оюбузду туура айтууга көнүгөбүз. Демек биз санатооч сөз түркүмүн кайталайт экенбиз. Акылман менен мурасчылар. Эзелки бир заманда бир карыя жашаптыр. Анын 3 уулу бар экен. Бир күнү балдарын чогултуп, керезин айтат. Мен силерге 17 төө калтырдым. Уулууңар теңин, ортончуңар 3төн бирин, кичүүңөр 9дан бирин алгыла дейт да көз жумат. Балдары атасынын мурасын бөлүшө албай кыйналышты. 17 төө тең 2ге да, 9дан 1ге да бөлүнбөйт экен. Ал татаал маселе чечилбей жатканда төө минген бир адам жолоочулап бараткан болот. Бир туугандар ал карыядан кеңеш сурашат. Менин төөмдү да кошуп алгыла, дейт акылман карыя. Ошентип алар 18 төөнү бөлө башташат. Теңи 9, 3төн бири 6, 9дан 1 бөлүгү 2 болду. Эми кайра кошуп көргүлөчү, дейт төөнүн ээси. Жигиттер кошуп киришти. 9 кошулган 6 кошулган 2 барабар 17. Бөлгөндө 18 бөлүштү эле, кайра кошкондо 17 болуп калды. Мына кызык тамаша. Өзүңөр көргөндөй менин төөм да өзүмө калды. Силер да атаңар айткандай бөлдүңөр, деди. Акылман карыя төөсүнө минип жөнөдү. Сөздүк менен иштейбиз балдар. Акылман, мурасчы, керез, 3төн 2си. Мына ушул сөздөрдүн маанисин жазабыз. Андан кийинки тапшырма суроолор түзөбүз жана жооп беребиз. Ачык суроолор: карыя эмне болду? Мурасчылар кимден акыл сурашты? Жолоочу эмнесин кошту? Мурасчылар эмнеге таң калышты? Жабык суроолор: жолоочу болбогондо мурасты кантип бөлүшөт эле деп ойлойсуң? Автор окуган адамга эмнени айткысы келген? Кийинки тапшырма: тексттеги санаа тобушторду таап жазабыз. Мына 2-ге бөлүп койдум. Санаа тобуштор, ал эми кийинкиси сүйлөм. Кийинки тапшырма: көп чекиттин ордуна маанисине ылайык сөздөр менен толуктайбыз балдар. Көңүл бурабыздагы мааниси келген ылайык сөздөрдү көп чекиттин ордуна толуктап жазабыз. Үйгө тапшырма: тексттин негизинде санаа тобочторду катыштырып, өз алдыбызча сүйлөм түзөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.